Билбейм эми кандай бул сөздү кандай мааниде айтып атышат. Эми адам өзгөрдү ишенбейм деген сөз туура эмес. Адам деген өзгөрүшү ыктымал. Эми Алла Таалага ким ийгилик берип, тауфик берип, ошол адам өзү жакшылыкка умтулган болсо, канча деген адамдар өзгөрүп атат. Керек болсо ошо караңгы доордо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде көптөгөн адамдар караңгылыкта жашачу эле. Канча деген сахабаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңгылыктан сууруп чыгып, Алла Тааланын буйругу менен оңдомок түгүл ислам мамлекетин куруп, дүйнөгө ислам динин жайып атпайбы. Канча деген капыр адамдар бар, динге кирип, канча деген залым адамдар тоо кылып, адилеттүү болуп, канча деген ууруу же кылмышкер адамдар оңолуп, жакшы ишке түшкөндөр толтура. Ошондуктан адам баласы эч качан үмүт үзгөн болбойт. Адам баласы оңолот. Эгерде ошо өзү аракет кылып Алла Тааладан ийгилик сураган болсо, Алла Таала сөзсүз жардам берет. Анан адам баласы өзгөрбөйт экен, мындай болот экен деген туура эмес. Албетте эми кээ бир адамдар бар, өзгөрбөгөн адамдар болбой койбойт. Мүнөздөрү болобу же башка жерлер болобу өзгөрбөй койбойт. Ал ошол адамдын өзүнүн начарлыгына же наадандыгына же башка нерсеге айтыш ыктымал. Бирок жалпы элди өзгөргөн болбойт деп айтыш ал туура эмес, аллаху алам.